Жээнбеков уландарды аскердик кызмат өтөөгө чакыруу жарлыгына кол койду. Президент Сооронбай Жээнбеков аскер кызматын өтөгөн жигиттерди запаска бошотуу жана жаңыларын аскердик кызматка чакыруу боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Ага ылайык аскердик жана альтернативдик кызматын өтөп бүткөн аскерлер Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн, башка аскердик түзүмдөрүнүн жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекет органдарынын катарынан запаска бошотулат. Ал эми 18 жашка толгон жана кийинки чакырууга калтырылган уландар 2020-жылдын март айларында куралдуу күчтөргө, башка аскердик түзүмдөргө жана мыйзамда аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарына мөөнөттүү аскердик жана альтернативдик кызматка чакырылат. Кулагына кулакчын тагынып, телефонун зарядтаган жаранды ток уруп каза болду. Таиландда жергиликтүү жашоочу кулагына наушник тагып, телефондун кубаттагычын сайганда ток урган. 35 жаштагы Супакхета Сарабундун денесин уктоочу бөлмөдөн табышты. Кулагынан кулакчындын баштары табылып, чубалгысы көкүрөгүндө жаткан. Каргашалуу окуя болгонго чейин бир аз мурдараак Сарабун футболдук машыгуудан келген. Кошунасы Сурабат Сукпаня эс алып жаткан Сарабунга бир нече жолу СМС жазып, бирок жооп келген эмес. 3 күндөн ашуун убакыт биз анын дайынын билген жокпуз. Анын мурдагы сүйлөшкөн кызы менден Супакхеттинин үйүнө барып, андан кабар алып келүүмдү суранган. Үйүнө барсам эч ким эшикти ачкан жок. Дагы бир таанышым экөөбүз эшикти талкалап кирүүнү чечтик. Үйгө киргенде анын жансыз денесин көрдүк деп айтып берди коңшусу. Корея менен Италияда бир суткада коронавируска чалдыккандардын саны кескин өстү. 24 февралдын эртең мененки маалыматына карата COVID-19 коронавирусуна дүйнө жүзү боюнча 79.360 адам чалдыкканы тууралуу Джон Хопкинс атындагы университеттен системалуу изилдөө жана инжиниринг борборунун сайтына жазылды. Кече 23 февралда ооругандардын саны 78.766 болчу. Тагыраагы бир суткада бейтаптардын саны 594 өскөн. Вируска бардыгынан көп түштүк Кореянын тургундары кабылган. Ал жакта илдетти жуктургандардын саны 556дан 763гө чейин өсүп, 7 киши каза тапкан. Италияда болсо дартка чалдыккандардын саны 132ден 157ге жетти. 22 февралда Италияда ооругандардын саны 62 эле болчу. Учурда аталган өлкөдө мектеп менен окуу жайларда сабактар токтотулуп, бир катар мелдештер болбой калды. Ысык көлдүн Түп районунда 2 баштуу музоо туулду. Ысык көл облусунун Түп районундагы Күрмөнтүү айылында 2 баштуу музоо туулду. Мал доктор Нургазы Кудайберген уулунун айтымында музоо операция жолу менен туулган. Ага айыл тургуну кайрылып уyu тууй албай жатканын айткан. Чакыруу боюнча келген мал доктор уйду карап, анын тууй турчу музоосу 2 баштуу экенин аныктаган. Ал жардамчысын чакырып, уйга операция жасап музоону алып чыгышкан. Бирок музоо кыймылдабай араң жан болуп жаткандыктан анын баары бир өлүп кала турганы белгилүү болгондон кийин ошол эле жерден союп салышкан. Мал доктор уйдун абалы жакшы экенин, жем чөптү дурус эле жеп атканын айтат. Путин Россия келечектен куралын чыгарат. Россия заманбап куралдарды жана техникаларды киргизүү үчүн армия менен флотту модернизациялоо иштерин улантат. Бул туурасында президент Владимир Путин коргоо министрлигинин ата мекенди коргоо күнүнө карата өткөргөн концертинде билдиргенин РИА Новости жазды. Россия лидери мындан ары стратегиялык күчтөрдүн потенциалын чыңдоо пландалып жатканын айткан. Ага ылайык заманбап куралдар, анын ичинде лазердик жана атмосферадагы үндүн ылдамдыгынан да тез болгон комплекстер бардык аскер бөлүктөрүнө киргизилет. Россия чыгарып жаткан куралдардын көбүнүн дүйнөдө аналогу жок. Аларды келечектен куралы деп атаса болот. Биз сыноо этабынан аскердик нөөмөттө ар дайым даяр тургандай режимге өттүк, деди Путин. Президент аталган куралдар Россиянын келечектеги коопсуздугун камсыздай турганын белгиледи. Сыдымановдун апасы: түштүктүн кызымын, уулум кастыкка чакырган эмес. Блогер Элмирбек Сыдымановдун апасы Махабат Молдомусаева президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, уулунун ишине калыс көзөмөл жүргүзүүнү өтүндү. Ал алгач элден кечирим сурап, уулунун блогерлик менен алектенишин туура көрбөй турганын жана ал катуу жаңылып алганын билдирди. Президентке жазган кайрылуу катында Молдомусаева баласы эч кимди аймактык кастыкка үгүттөбөгөнүн айтып, балам киши өлтүргөн жок, уурулук кылган жок, эч кимди касташууга да чакырган жок.
жок. Элмир эки жакты бөлөйүн деген такыр ою жок. Мен өзүм Жалал Абад областынын Каракөл шаарынан болом. Мен да түштүктүкмүн деп белгиледи. Ошону менен катар эле эне жүрөгүн эске алып, биздин оор турмуш шартты эске алып, Элмирге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү гана жетиштүү болоорун өтүндү. Блогер Сыдыманов аймак аралык кастыкты козутуу боюнча шектүү катары 18 февралда 2 айга Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалган. Анын адвокаттары бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, шаардык сотко арыз беришкен. Бул окуя вайнерлер менен блогерлердин чыгармачылык эркиндиги жана жоопкерчилиги тууралуу теманы күн тартибине чыгарды. Жазык кодексинин 313 беренеси боюнча айыпталгандардын күнөөсү сотто далилденсе, алар 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун канча ардагери калганы маалымдады. Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштан 262 ардагери калды. Былтыр алардын саны 380 болгонун премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев билдирди. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдиришинче, Абылгазиев улуу жеңиштин 75 жылдыгына даярдык көрүү жана аны өткөрүү боюнча уюштуруу комитетинин жыйынын курган. Премьер-министр согуштун дээрлик бардык катышуучулары 90 жаштан ашып калганын жана алардын саны жылдан жылга азайып жатканын белгилеген. Ал ошондой эле согуштун ардагерлери менен оруктун эмгекчилерин колдоонун дагы башка жолдорун карап чыгууга тапшырма берди. Улуу жеңиштин тарыхый маанисин эске алып, Совет элинин эрдигине жана кайратына таазим этүү менен жеңиштин 75 жылдыгы бүткүл элдик майрам катары белгиленет деген өкмөт башчы. Жыйындын жүрүшүндө республика боюнча өтө турган маданий массалык жана театралдашкан көрсөтүүлөргө даярдыктар талкууланган. Мындан тышкары отурумда Россия шаарында кыргызстандык жоокерлердин эстелигин орнотуу боюнча пландар айтылган. Андан сырткары Ош шаарында башталып, 8 майда Бишкек шаарында жыйынтыктала турган жеңиш оту марафонун өткөрүү пландалып жатканы белгилүү болгон. Буга чейин Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин жыл сайын алчу жөлөк пулун 5000 сомго көтөрүүнү сунуштаган. Кыргызстан Кытайдын жарандарына виза берүүнү токтотту. Кыргызстан коронавирустун тарап жаткандыгына байланыштуу Кытайдын жарандарына виза берүүнү токтотту. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Абдрахманов билдирди. Анын айтуусунда мындай чаралар убактылуу гана. Кытайдагы жана дүйнө жүзүндөгү эпидемиологиялык абалга жараша виза берүүнү жандантуу жана чек араны ачуу маселелери боюнча тиешелүү чечим кабыл алынат деп маалымдады Абдрахманов. Абактагы адам Бишкекте жардыруу болот деп жалган билдирүү тараткан. УКМКга 23 февралда саат 16:00 Бишкектин соода борборлорунда теракт болот деген маалымат түшкөн. Жалган билдирүүнү абактагы адам таратканы белгилүү болду. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө телефон чалган адам 30 жаштагы Тагер Султанбеков экени аныкталды. Ал 2013 жылы алдамчылык тоноо фактылары үчүн 9 жылга кесилген. 2017 жылы пара талап кылуу, терроризм актысы жөнүндө билип туруп жалган кабарлоо үчүн 11 жылга соттолгон. 2 жылдан бери Малдановкадагы айылындагы биринчи абакта отурат. Султанбеков террордук акты тууралуу жалган билдирүү тараткан мойнун алып, номер 1 түзөтүү колониясындагы коркутуулардан улам бул кылмышты жасаганын айткан. Азыркы учурда тергөө жүрүп жатат. УКМК эскертет, террористтик акты жасоо менен коркутуу кылмыш болуп эсептелинет. Кылмыш жаза кодексинин 239 беренесине ылайык террористтик акты жасоо коркунучун келтирген тарап 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Каныбек Осмоналиев шайлоонун биринчи эле кадамы олдуксон болуп калды. Бул тууралуу бүгүн 24 февралда Кыргыз Келечеги коомдук бирикмеси уюштурган жыйында мурдагы депутат, коомдук ишмер Каныбек Осмоналиев билдирди. Өкмөттүн ыйгарым укуктары абдан чоң. Бүгүнкү күндө саясий кырдаалдын жаралышы, ошол укуктарын аткара албай жатканын азабы болуп жатат. Өкмөт элдин алдында лидер болуп жол көрсөткөндүн ордуна барымтада калгандай. Менин оюмча мындай маселелерге өлкө башчы өзү көңүл бурбаса, алдыда келе жаткан шайлоонун биринчи эле кадамы олдуксон болуп калды. Алсак айрыкча каттоо маселеси деп билдирди Каныбек Осмоналиев. Шайлоо 2020 Чүйдүн 3 аймагында каттоого байланыштуу иш козголду. Чүй областынын 3 аймагында шайлоо алдында адамдарды жапырт каттоого байланыштуу сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу Азаттыкка 24 февралда башкы прокуратура кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, быйыл жыл башынан бери Токмок шаарында 6745 адам каттоого турду.
Текшерүүнүн натыйжасында алардын айрымдары үй ээсинин макулдугусуз тиешелүү документтери жок эле туруктуу катталганы, кээ бир даректер боюнча 150ден ашык адам каттоого алынганы аныкталды. Жергиликтүү каттоо кызматынын айрым кызматкерлерине карата Жазык кодексинин 320-беренесинин 2-бөлүгүнүн негизинде сотко чейинки өндүрүш башталды. Ушул эле берене менен 2000 адамды Токмок шаарына каттаган Кемин жана Аламүдүн райондорунун паспорттоштуруу жана калктык каттоо бөлүмдөрүнүн кызматкерлерine карата тергөө жүргүзүлө баштады. Бул жай кандай болорун климатологдор алдын ала айтышты. 2020-жылдын жай айы абдан ысык болбойт. Бул тууралуу Россиянын геофизика боюнча обсерваториясынын кызматкери климатолог Андрей Киселов айткандыгын Известия басылмасы жазды. Климатологдун божомолуна караганда жайдын салкын температурасына кыштын жылуу болушу себепкер. Адистер күн абдан ысып кетпеш үчүн жаратылыш абалды өз эле теңдештирип коерун айтышууда. Эгерде температура кышында бир жогорулап кетсе, анда жай орточо ысык же аптап ортодон төмөн болот. Кыскасы абдан ысык жайды күтпөй эле койгон туура деген климатолог мындай мыйзам ченемдүү көрүнүштүү адис көп жылдык маалыматка таянып айткан. Жалгыз Кыргызстан гана тайгазан менен ойнойбуз деп добуш берди. 2020-жылы Туркияда өтө турган бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда көк бөрү оюну тайгазансыз өтө турган болду. Мындай чечимде Туркияда өткөн эл аралык этноспорт боюнча 3-жыйынында кабыл алынды. Форумдун көпчүлүк мүчөлөрү көк бөрү оюнун тайгазансыз өткөрүүгө добуш беришти. Тайгазанды сөзсүз колдонуш керек деген добушту бир гана Кыргызстан берди. Буга чейин Кыргызстандын мамлекеттик спорттук агенттиги Туркияда өтө турган көчмөндөр оюну Кыргызстандын көк бөрү боюнча федерациясынын эрежелери менен гана өтө турганын кабарлаган. Алар көк бөрү оюну тайгазан менен өтүлөрүн айтышкан. Ага чейин эл аралык көк бөрү федерациясы бул оюндун эрежелерине өзгөртүү киргизишкен эле. Негизги өзгөрүү булар оюн 2 тайм менен 20 минуттан жана тайгазансыз өтөт. Ал эми Кыргызстанда бул оюн тайгазан менен 20 минуттан 3 тайм менен өтчү. Улукбек Жолдошбеков эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болду. Кыргызстандык Улукбек Жолдошбеков эркин күрөш боюнча Индияда өтүп жаткан Азия чемпионатында алтын медаль утту. Балбан Улукбек Жолдошбеков 61 килограммга чейинки салмактуу категорияда күрөштү. Ал казакстандык, ирандык, индиялык жана тажикстандык балбандарды жеңип алган. Финалдык беттеште Жолдошбеков тажикстандык Мухаммад Икромовду даалысын тийгизип таза артыкчылык менен утуп алды. Эске салсак, буга чейин Балбан Арсалан Будажапов Азия чемпиону болуп алтын медаль тагынган.